таласта кутуруп жаткан айдоочуларды майык кызматкерлери трактор менен алдын тосуп колго алды. Тилекмат Куренов «Ыйлабаңыз апа» деп 19 майга чейин камакка алынды. Андан нары сот чечет эмне болоорун. Бала бакчадагы мөөнөтү өтүп кеткен сүт жана сөөктөн жасалган эттерди берип жүргөн ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Таласта кутуруп жаткан айдоочулар колго түштү. Mercedes-Benz BMW унааларынын айдоочулары Манас Ордого кетчү жолдо ийин баштык жасап, башкаларга кооптуулук жараткан. Алар жол милициясына баш ийбей качып кетишкен. Видеодон Mercedes-Benz айдоочусу акыры кармалганын көрүүгө болот. 2 унаа тең айып короого киргизилип, BMW айдоочусуна 15 000 сом, Mercedes-Benz машинасынын ээсине 30 500 сом айып салынды. Тилекмат Куренов 19 майга чейин камакка алынды. Мындай чечимди 1 май райондук соту бүгүн кабыл алды. УКМК 19 апрелде конституциялык түзүлүштүн негиздерине каршы бир катар оор кылмыштарды жасаган деп шектелген. Эл аралык издөөдө жүргөн Куренов Баеден кармалып, Кыргыз Республикасына жеткирилгенин билдирген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Мен өзүм жакта туруп уялып атам да. Бала бакчадагы бөөктөргө мөөнөт өтүп кеткен сүт жана сөөктөн жасалган эти аз тамак берилет. Сокол медиа редакциясына Токтогул районундагы Токтогул шаарында жайгашкан Күн нуру бала бакчасына байланыштуу кооптуу жагдай тууралуу кайрылуу келип түштү. Маалымат түздөн түз ошол мекеменин кызматкери ашпозчу тарабынан берилген. Анын айтымында болжол менен 70 бала тарбиялануучу бакчада балдарга сапатсыз тамак аш берилет. Тактап айтканда эттин ордуна сөөк берилсе, сүт кээде кеш менен, кээде мөөнөт өтүп кеткен абалда колдонулар айтылууда.
Бул жагдай балдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч жаратышы мүмкүн. Ошондой эле мекеменин жетекчисине байланыштуу да маселелер айтылды. Кайрылууда жетекчи буга чейин болжол менен 6 ата-энеден пара алган үчүн кызматтан бошотулгандыгы, бирок кийин кайра өз кызмат ордуна дайындалганы белгиленген. Учурда ал кызматкерлерди негизсиз түрдө жумуштан четтетип жатканы да кошумчаланган. Булак Сокол Медиа. Рим папасы Франциск каза болду. Бул тууралуу AFP жазды. Ал 88 жашта болчу. Февраль айынын ортосунда Рим папасы Франциск бронхит оорусу менен ооруканага түшкөн. Кийинчерээк анын абалы бир топ начарлап кеткен. Ага 2 тараптуу пневмония диагнозу коюлуп, бир нече жолу жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. 23 мартта Франциск 38 күн ооруканада жаткандан кийин Ватиканга кайтып келген. 20 апрелде Пасха майрамына карата сөз сүйлөгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.